Cevap keledi tabi. Uktubar bile ошондой болгон. Bunu biz кийин архивден таптык. Эми биз деген мен эмес, биздин окумуштуулар. Кийин эле чыкты да анан айтып атат. Ошентип бияка алып келсе, Илимдер академиясында иштеген кыргыздар баштап жок бул кыргыздар. Берсеңиз кийинчи. Могул жерде анан кийин Чурский деп которуп атат, кол менен чийип. Анан азыр түшүнөм. Кийинкисин берсеңиз, мунун баарын токтоп эле койдум, мен кыскарта кетем. Дагы кийинкисин. Мына могул жерде. Во время беседы об этих памятниках я был очень удивлен, что встретил возражения со стороны многих членов института в отношении своих заявлений, где высказываний о принадлежности енисейских памятников киргизам. Оказывается, в этом вопросе мои противники слишком доверяли профессору Юдахину и доценту Батманову, ссылаясь при этом на их печатные высказывания по этому вопросу. Демек, Юдахин мен Батман айткан кыргыз жазуучу болгон эмес. Анан башка окуучулар Юдахин, Батманов айткандан кийин бизде жазуу болгон эмес. Анан Малов сен каяктан келдиң? Ал Ленинградтан келди. Мен силер жазууңар десем, жок жок. Түшүнүп атасыңар? Албетте. Өтө мындай жөнөкөй эмес, ал убакта саясат. Сен 38-жылкы улутчул деген аталыш менен репрессияланып атылып кеткендер эстен кетеби. Анан согуш болуп атса, анан койчу бир бален башка үйгө деп баштап коюшкан да. Анан буну көрүп алып туруп, Малов эмне кылат, билесиңерби? Кийинкиси беребиз. Ондай кылып китеп чыгарат. 52-жылы. Енисейская письменность тюрковтук. Кыргызга кереги жок болсо да бул түрктөр. Бул китептин өзүндө жазылып турат. Оригиналында да ушул китебинде да, бергисинде да ушул жазуулар бар. Ал айтып атат. Эң кызыгы деп түрктөр, ошол учурда уже Турция бар болчу. Түрктөр өздөрү айтып атат, бул жазуу биздики эмес. Биздин балалар муну ойлоп тапкан эмес. Биз колдонуп атабыз. Бизге эч кешеси жок. Бул ошол Енисей Орхондо чыккан ооба. Шарттуу түрдө Орхонская Енисейская письменность деген түшүнүгөн үчүн табылган. Себеби алгач ошол жазуу таш эстеликтеринде табылгандан кийин окуучулар белгилейт да, бул жазуу өзгөчө экен, бул башка жазууларга окшобойт. Бул кимдин жазуусу деп анык белгисиз да башында. Анан шарттуу түрдө каякта табылды десе, Орхон суусунун боюнда, Орхон деген дарыянын. Анда Орхон жазуусу деп коелу, шарт условно. Аныктагыча. А бул жазуу кайда? А бул Енисей суусунун боюнда. Мен түшүнүп атасыз, Орхон менен Енисейдин боюнда, кайсы замандан бери да, орусча айтканда, жөнөкөй айтканда, атам замандан бери кыргыздын мекени. Эртен бери. Анан жазуунун аталышы ээси эл болот да, адам ойлоп табат, табият эмес да. Ошон үчүн Орхон жазуусу, Енисей жазуусу деген бул аталыш өзү туура эмес, бул условно, шарттуу аталыш. Негизгиси Малов далилдеп турбай, бул кыргыздын жазуусу турбай деп далилдеп берсе, анда жазуусу бар. Впоследствии все тюрки переняли эту письменность. Кабыл алышат. Ойлоп тапкан кыргыздар. Десе биздикилер баштап койду. Эми биздикилердин азыркы окумуштуулардын кимисинин кайрат күчү кубаты жетет, саясий чечими жетип ушуну кайра кыргыз жазуусу деп калып, илим дүйнөсүн калыптоо, бул азыркылардын мойнундагы парыз. Эгер ушуну дагы билип туруп учпай коюп баш тартсак, анда эмне болобуз. Кыскасы, ушуну мен жыйынтыктайм. Кыргыз эли өтө байыркы эл, тил жагынан өткөндө мамлекеттин катчысы мындай деген сөздү айтканда көп киши түшүнбөй калды. Мен биз мактанбай эле коебуз, бирок биз ар бир сөздүн салмагына жеткенге аракет кылабыз изилдерди. Мынтип айтты. Кыргыз эли улут жараткан эл, тил жараткан эл дейт. Ушул эки сөз бир тең. Анан кыргыздын тарыхы деп том 100 китеп жазсаң ал бир тең болот. Бир эле сөзгө сыйдырды. Кыргыз эли улут жараткан эл деген сөз башатта тамырдан бери келаткан улуу маданиятты түптөп, анан ошондон бутактап көп улуттар пайда болду. Башат өзү кыргыз. Тил да ошондой, улут катарында ошондой, илим да ошондой. Ошону эки сөз менен айткан, ошо мамлекеттик катчыга мен баа бердим. Сөз баккан элдин урпагы уйкусун жогото элек, көрөнгөсү бар экен. Ылайым биз ушул уңгубуздан тайбай, өзөгүбүздү бекемдеп, тамырыбыздан азык алып, алдыңкы өнүккөн элдердин катарында